Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Куланак жамааттык мультимедиа борбору. Спорт менен машыгуу, туура тамактануу, өнөкөт жаман адаттан алыс болуу. Бул ден соолукка кам көрүүнүн эң алгачкы кадамдардын бири болуп саналат. Учурда жарандар өз ден соолугуна кандай кам көрүшөт? Жаман адаттарга эмнелер кирерин билишеби? Статистика боюнча кандай оорулар менен кайрылышат деген сурообузга Нарын облустук бириктирилген ооруканасына Куланак айылында Султанова Жемшир атындагы бөлүм башчысы Майрам Көчиева төмөндөгүдөй жооп берди. Азыр аялдарга салыштырмалуу статистика боюнча 60 жашка чейин көбүнчө эркектер оорушат. Мунун көп себептери бар. Биздин нарын жергеси бийик тоолуу аймак болгондон кийин мөңгү менен келген суулар көбүнчө шор болуп, минералдык заттар ашыкча. Ошондуктан азыр көбүн эсе бөйрөк оорулары, бөйрөктөгү таш жана табарсык жолдорунун таштардын пайда болушу, жана да табарсык бездеринин сезгениши, ар кандай онкологиялык оорулар, тукумсуздук оорусу көп болууда да. Жүрөк кан тамыр оорусу, өпкөнүн өнөкөт дарты, боор оорулар, кан басымынын жогорулашы жана ашказан чеги оорулары. Мунун себеби ошол терс таасирин тийгизген зыяндуу адаттар, мисалы үчүн туура эмес тамактануу, алкоголдук жанагы энергетикалык ичимдиктер, тамеки чегүү, стресс, өздөрүнүн социалдык абалынын начарлашы дагы өздөрүнүн ден соолугуна кайдыгер карашып, жарандардын ден соолуктары бир топ эле көйгөйдү жаратууда. Акыркы учурда жаштар арасында энергетикалык заттардын колдонулушу кооптуу деп эсептейт. Азыркы убакта жаштар көбүнчө энергетикалык ичимдиктерди көп ичип атышат. Наспай тартышат. Булар организмге терс таасирин гана тийгизет. Мээни иштешин начарлатат, мээ кыртышын бузат, дегенерация деп коет, канды бузат, жүрөктүн иштешин начарлатат, жана да ар кандай боордун сезгениш, цирроз ооруна келет. Кандайдыр бир оорунун белгилери байкалса, дароо эртерээк дарыгерге кайрылуу зарыл. Ал эми Абдылдар Албаев мектебинин дене тарбия мугалими жана грек-рим күрөш боюнча машыктыруучу Назарбек Мусалиев кесибине байланыштуу жылына 2 жолдо медициналык кароодон өтүп турат жана ден соолук бекем болууга дене тарбия чоң жардамчы деп эсептейт. Эртең менен турам, физия өткөзөйм. Кечкисин болсо балдар менен кошо тренировка кылам. Агай жаштарды спортко тартуу менен бирге туура тамактанууда абдан маанилүү деп эсептейт. Спорттун ден соолукка тийгизген пайдасы аябай жакшы да. Ден соолугуна жакшы ойлонот, чамдагай болот, оорубайт, иммунитети күчтүү болот. Пайдасы аябай чоң. Тарбия жагына да көңүл бурабыз. Чыдамкайлыкты тарбиялайбыз. Тырышчаак, ыймандуулук, күчүңдү спортко гана көрсөт деген мааниде жерге көргөзбө деп ошого тарбия беребиз да. Куланак үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башкы дарыгери Сайрагүл Асанова аялдарга салыштырмалуу эркектер оорунун алдын алуу чараларын көрүшпөрүн жана ден соолукка кайдыгер мамиле жасашарын билдирди. Ден сактоо деген программа бар эмеспи? Ошол негизинде эле ар бир адам убак менен билдөөдөн өтүп, убак менен көрүнүп, врачтын советин алып турса жакшы болот деп ойлойм да. Себеби бирде болбосо бирде сөзсүз түрдө ошол эмне оору башталса ошонун алдын алып, анан ошого канчалык эртерээк лечение алса, мындай жакшы болот да, өмүр узарат дегендей да. Азыр эми бизде жаран өзүнүн ден соолугун билип туруш үчүн жанагындай акциялар өтүп атпайбы? Эркек кишилерди эмне үчүн ушу өткөрүп эме кылып атабыз? Анткени себеби алар көп мындай маани бербейт өздөрүнүн ден соолугуна. Алар биринчи очередь тамеки тартат, арак ичет дегендей. Өзүнүн ден соолугуна кам көрбөйт. Кайда уже жанына көзүнө көрүнүп оору күчөп калган мезгилде анан бир келбесе атак келбейт. Ошон үчүн акция жүргүзүлүп, 18 жаштан 65 жашка чейинкилер сөзсүз түрдө жанагындай медициналык кароодон өтсүн деген. Статистика боюнча 40 жаштан өткөндөн кийинкилер жанагы өзүнүн салмагына көз салбай, толуктук менен режимди сактабай, арак ичип, келип болгон боюн, салмагын ченеп, жамбаш айланасын ченеп, көкүрөк айланасын ченеп, дагы эмне көйгөйү бар, эмне даттануусу бар, вот ошону выяснить этип, анан ошого жараша биз изилдөөлөрдөн өтүп максаттуу лечение алганга шарт түзүлүп атат. Бекер акциялар, дени сакуулук деген долбоорлордун иштелип чыккандардын бирден бир себептери жарандардын өз ден соолугу кайдыгер экенин ачык айкындап турат. Күчтүү мамилеге жана үй бүлөлүк бактылуу болуш үчүн анын ар бир жарандын ден соолуктуу болушу маанилүү. Оору менен күрөшкөнгө караганда анын алдын алуу натыйжалуу. Даярдаган Даткай Мурзакунова.